9 май улуу жеңиш күнүндө Кызыл Аянтта кыргыз делегациясы ак калпак кийип аземге катышууну салтка айландырып бара жатат. Ал эми Кызыл Аянттагы башкы аскердик парадка 9000ден ашуун адам, 70 даана аскер техникасы жана авиация парадтан өтүү үчүн полктор, батальондор жана роталар даяр турат. Президент Садыр Жапаров улуу жеңиштин 79 жылдыгына катышуу үчүн Кремль сарайына келди. Албетте мындай күн сиздин да эсиңизде калса керек. 9 май суукка карабай трибунада бир да орун жок. Тартуучу топ колдоруна мээлей кийип иштөөгө мажбур. Быйылкы улуу жеңиштин 79 жылдыгы өзгөчө белгиленип жатат. Бул жактагы азыр жааган кар байрамдык салтанатка жолтоо болуп алган жок. Болсо биз башка трибунадан президент Садыр Жапаровду көрүп жатабыз. Өлкө башы эки ардагердин ортосунда майрамдык салтанатка көз салып жатат. Калса орусиялык журналисттер калың күрмө кийип парадты чагылдырууда. Айрыкча фотографтын жумушу жеңил десеңиз жаңылышасыз. Муздак таш таманга жатып иштөөгө туура келет. Кызыл Аянттагы ушундай майрам жана бүгүнкү тынч заман үчүн 360 миңден ашуун кыргызстандык согушкан. Алардын ичинен 150 миңден ашыгы эрдиги жана каармандык үчүн мамлекеттик жогорку сыйлыктарга ээ болгон. Кызыл Аянтта азыр биз Искендер-М үлгүсүндөгү аскердик техника өтүп жатканын көрүп жатабыз. Биз болсо мындан ары азыр президент алдыда белгисиз жоокердин айкелине гүл чамбар коет. Мына ошол жакты көздөй жөнөп жатабыз. Жеңиш парады аяктагандан кийин мамлекет башчылары Россиянын президенти Владимир Путин менен биргеликте Александр бакчасындагы белгисиз жоокердин мүрзөсүнө гүл коюу аземине катышты. Ошентип Москвага болгон биздин сапарыбыз да карыды. Внуково 2 аба майданы. Коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу чакан учак менен барган аз курамдагы делегациянын сапары жемиштүү жыйынтыкталды.